Менин атым Нурлан, фамилиям Албанов. 88 жылы Иссыкульский совхоз техникумду айыл чарба техникум бүткөм. Ошол бүткөндөн кийин армияга барып келгенден кийинки эле жылдан баштап 90 жылдан бери ушул илимий изилдөө институтунда ботаникалык бактын ичинде иштеп калдым. Ошо иштегенден бери 30 жылдан чукул убакыт өтүп кетти. Андан кийин да аграрный университетти бүткөм. Бүткөндөн кийин ушул мен өзүмө жашоо турмушума байланыштуу, билиме жараштуу ушул илимий изилдөө мөмө жемиш лабораториясында лаборант болуп орунлашып калдым. Башында 91-жылы лаборант болуп кирдим. Ошентип ушул жашоо турмуш башталгандан кийин лаборанттан баштап азыркы тапта ведущий научный сотрудник болуп иштейм, илимий кызматкер. Ошол жылдардан баштап ошо кылган жумуштарыбыз биздин ботаникалык бакта жакшы күндөр өттү, жакшы жумуштар аткарылды. 30 жылдын ичинде 90 жылдан бери ошол жетишкендерибиз жыйынтыгыбыз биздин государственный реестрге, Кыргызстандын реестр сортов китебине биздин алманын 15 сорту катталды, кара өрүктүн 18 сорту катталып, ошол сорттордун ичинен 9 сорт кара өрүккө патент алынды да. Бул чоң кызмат деп, чоң жетишкендик деп эсептелет. Анткени биздин сортту чыгарып атын коюп коюш бул 1 жылдык жумуш эмес. Бир сортту чыгарып атын коюш үчүн бир эле сортко бир 10 жылдык убакыт керек болот. Ошол убакыттын баарын эметип, учитывать этип, жумушубуздун итогун алып, изилдөөлөрдүн жыйынтыгын алгандан кийин ошол жыйынтыктарга жеттик да. Аянкы жылдарда эсептесек, бир 20 жылдын ар жак бер жагында эсептесек, мисалы үчүн ошол жылдардан бери кара өрүктүн 18 сорту чыкты. Кыргызстан өрөөнүндө таратылып, ар бир айыл, мисалы үчүн кайсы жерге кайсы сорт өсө ала турган жакка айыгыңаштырып таратылды да. Ошо менен бирге госрегистрге кирип, реестр сортовдун ичинде бул сливаларыбыз тарады. Кудай буйрса, быйыл ошол 20 жылдык эмгектин ичинде сливалар боюнча 9 сортко патент алып атабыз да. Мына буйрса алдык деп эсептей берели. Ошол 9 сорт патентовать этилгенден кийин анан алгачкы эң аянкы жолдору бул Кыргызстандын дыйкандарына, чарбаларга, жеке чарбаларга таратуу максатында иштеп атабыз. Бул Памяти Гареева деген сорт. Бул Памяти Гареева деген сорт бул биздин ботаникалык бак, Эмин Закиржанович Гареев атындагы ботаникалык бакта эсептелет. Негизи ал киши чоң селекционер болуп болгондо, убагында 68 дегенде калп айтам, 56 жылдан бери биякта иштеп, ушул ботсаттын основасын түзүп, ушул жерден ушул ботаникалык бакты уюштуруп, анан мөмө жемиш лабораториясына өзү мөмө жемиш боюнча иштеп кызмат кылгандан кийинки жумуштарында ушул чыккан сорттордун бир гибриди болчу. Анан биз аянкы жылдары бул сорттордун ошол жыйынтыгында изилдеп отуруп, бул сортту чыгарып, бул сорт өзүнчө чоң сорт, бул сухофруктовый назначение, бул кургатканга жакшы да. Данеги жакшы ажырайт, мындай ажыраткандачы. Анан бул ажыраткандан кийин ажыраганда бул сухофруктовый деп айтабыз да. Негизи сливанын кара өрүктүн жанагы десертный столовый сорт, анан кийин сухофруктовый эки назначениясы бар. Ошол экөөнүн бирөөсүндө бул жакшы өзүн көрсөттү. Буга ушул сортко да биз быйыл буйрса патент алып атабыз. Анан ушул сортту биз Памяти Гареева деп Гареевдин атынан ыйгарып атын койдук да. Ушу слива боюнча. А Гареев болсо өзү именно кара өрүк боюнча эмес, алма бак боюнча да иштеген. Алма бак боюнча да иштеп, өзү чоң селекционер, дүйнө жүзүндө тааныла турган селекционер. Андан кийинки анын учениктери, менин агайым, менин учителим
Игорь Васильевич Солдатов деген киши ал 50 жылдан ашык бул жакта иштеп жылып эмгегин чыгарып, ошол селекция боюнча аткаруучу жумуштарын аткарып, аянкы жумуштарын жасап, ошол сливанын эмгегинде 18 сорттун ичинде Игорь Васильевичтин эмгеги көп да. Могу алманы ала кетсек, бул Рашида деген сорт да. Бул Рашида бул бизде чүйдө күзгү болуп эсептелет. Гөлдө бул кышка да сактала турган. Ар бир сорт өзүнүн району боюнча бөлүнөт да. Бул Рашида Эндир Закиржанович Кореевичтин биздин айтып аткан селекционер агайыбыздын аялынын атынан коюлган да. Өзү чыгарганда өзүнүн аялынын аты Рашида болуптур. Ошо Рашида деп коюлган да. Мунун ичинде Апорт менен Кинг Дэвидтин атасы Апорт, энеси Кинг Дэвид болуп, ортосуна чаңдаштырып отуруп чыккан бул Рашида деген сорт да. Бул азыркы моментте бизде Рашида дүйнө жүзүндө да бар, уже тараган, дүйнө жүзүндө болбосо да бар да. А так Кыргызстанда аябай жакшы болуп эсептеле турган сорттун бири. Бир алмасы bir 400-500 gramga чейин жетет да. Мына көргүлөчү. Карачы, эмне деген алма булай. Мына только болсатта. Нурлан. Укмуш болду. Мен ушул ботанический садтын, ботаникалык бактын мөмө жемиштер лабораториясынын младший сотрудниги болом. Өзүңүздөр көрүп тургандай, жаз жарыш, күз күрөш дегендей, күз да келди. Ушул ботаникалык бактын алма багында турабыз. Бүгүн болсо ушул алма терүү процесси жүрүп атат. Бул жаныбызда тургандар менин агайларым, мени үйрөткөндөр, старший научниктер бар арасында, менин коллегаларым. Ушинтип күз келип, өзүңүздөр көрүп тургандай алма терүү процесси болуп атат. Негизи деген биз азыр ушул коллекционный питомник деп коет. Коллекционный эмес, биз селекционный питомникте турабыз. Анан өзү негизи деген бул жерде научный караган жагын карайбыз. Биз негизи деген ушул ар бир сорттун биздин Чүй регионундагы приживаемостуна, плодоношениясына, анан өзүнүн характеристикалары кандай болот, вкусовой качестволоруна карап, ушунун баардыгын бир сыйра текшерип чыгабыз. Анан ушулардын арасынан жакшы сорттор чыкканын элдерге айтабыз. Ушул сорт Чүй районунда, Чүй областында, Кыргызстан территориясында тиккенге отургузганга болот деген. Научный сотрудниктердин эми биз багбан болуп эсептелингенден основной жумушубуз эрте жаздан кеч күзгө чейин болот. Эрте жаздан башталганда эле биринчи деген бул опрыскиваниядан башталат. Ошол мите-курттарга каршы, бактерияларга каршы күрөшүү дегендейчи. Анан ошолорго өзүнүн свойстволору дагы кайсыл сортко кайсыл дарылар кандай жардам берет, ошол ыкмаларды да текшеребиз. Ошол ыкмалардын жакшы сапаттуу, качественный болгон нерселерин элге тартуулаганга ар дайым даярбыз. Эми жаз мезгилинде ушунун баардыгы гүлдөгөндө бир башкача керемет болуп көрүнөт. Андан кийин жанакы гүлдөгөндүн күз мезгилинде бышкандагы жеген мезгили, ошолордун мындай айтканда жанакы кылган жумушуңдун жыйынтыгын көргөндө мындай жакшы сүйүнөсүң да. Биз азыр быйыл сентябрдын 8-и слива кара өрүктүн дагы кеч пушат турган сорттордун арасында турабыз. Бул сорт гибриддин номер 65. Жанында турган осенняя памяти Кореева деген сливабыздын ошол аянкы түшүмдөрүнүн арасындабыз дагы. Бул сливалар бизде өдө айтып кеткендей, эмеде айтып кетпедим мен. Бизде 2005 түрү бар депчи. 2500 түрү бар. Ошол 2500 түрүдөрдүн арасында бир түрдүн формасынын бири
Анан ошо биз башында айтып кеткендей, могу экспериментальный участоктун ичинде турабыз. Бул экспериментальный участоктун тегерек чети бүт сетка менен королгон. Мунун ичинде селекционный жумуштар өтөт. Селекционный жумуштар деген эмне? Бул чаңдаштыруу жумуштары. Эки сортту, эки сливаны чаңдаштырып отуруп, ортосунан искусственный жол менен жаңы сорт чыгарууда. Ошонун негизинде мен мисалы үчүн жакында эле Нарынга барып келдим. Нарында биздин Кыргызстан боюнча шарты оор, ошо бизге өстүргөнгө болбойт деген сөздөргө бир жакшы салым киргизип келдим да. Анткени бизде ошол аянкы 20-25 жылдын ичинде ошол кара өрүктүн жаңы сортторун чыгардык да. Бул Чуйская красавица деген сорт, азыр анын мөмөсү жок. Бирок ал деген ата энеси Южная Дакота, суук жерден келген американский сорт. Апасы болсо биздин сорттордун арасынан ошол киргизская зимняя, киргизская превосходная. Ошол сорттун арасынан чыгарып отуруп, суукка чыдамдуу сортту чыгардык да. Бул Чуйская красавица. Бул суукка -40, -35 градуска чейин чыдай турган слива. Мөмө байлайт, түшүмү жакшы, бою өсө турган кичинекей бойлуу болуп өсөт да. Ошол сливаны биз азыр Нарындын шартына таратууга аракеттенип атабыз, ошо жумуштарды өткөрүп атабыз да. Мына монун түшүмдүгү бир эле бутакта 7-8ден болуп атпайбы? Муну значит атасы же энеси арасында абрикос бар да. Абрикос менен дагы чаңдаштырылган бир сорттор бар да бизде. Абрикостун эң жакшы эмеси бул абрикос ар бир кальчатка, ар бир учуна түшүм байлай турган эмеси бар да. Ошон үчүн абрикос менен кыйштырылган слива кара өрүктөр ошол качествосын алып түшүмдүгү көбүрөөк боло турган сорттордун бири болуп эсептелет да. Абрикос менен көп сорттор чыгарганбыз. Жибек деген сорт чыккан да. Жибек деген сортта ошо абрикостун бир түрү, анан Елена Солдатова деген сорт абрикос бар арасында. Энеси генинде, тамырында, ичинде канында абрикостун эмеси бар да. Ошол азыр Елена деген сортубуз окумуш түшүм бере турган сливалардын бири болуп эсептелди. Бизде ошол мөмө жемиш лабораториясында 9 кызматкер болуп иштейт. 9 кызматкердин ичинде заведующийбиз бар, биздин руководителибиз Игорь Васильевич Солдатов деп атам. Анын арасында биздин научный сотрудниктер 40 жылдан бери иштеген, алма жемиш, мөмө жемиш косточковый боюнча иштеген сотрудниктерибиз бар. 9 сотрудник биз. Негизи азбыз да. Союз малында 90-жылдары бир 30га жакын киши иштечү элек, азыр азайып кеттик. Эң көбөйлүү маселе биздин жаштар бияка келбей атат. Биздин дагы мындай минус жактарыбыз да бар да, айлыгыбыз аз болгон үчүн жаштар да келбей атат да. Биз дагы буякты кимге үйрөтөрүбүздү билбей, жаштар келбей атат. Ушуну кимге берерибизди билбей, чоң көкөйдүн үстүндө турабыз да. Ушуларды үйрөтүп билип алган кишилер келсе жакшы болмок. Жакшы болгон келиш үчүн ал үчүн зарплатты көбөйтүш керек экен. Зарплатка азыркы жаштар келбейт да. Анан ошол көкөйлүү маселелер бизде толтура. Ботаникалык бак негизи биринчиден жумушчуларыбыз аз. Мен эле ошо территориябыз, биздин отурган жерибиз 70 гектар болсо, 70 гектарга 6-9 сотрудник бул өтө эле аздык кылат да. Союз малында ар бир участокко, ар бир кварталга өзүнүн, мисалы үчүн алмабакка, кара өрүккө, өрүк абрикостун кварталдарында өзүнчө сотрудниктер иштечү. Өздөрүнүн жумуштарын жакшы так аткарышчы да. Азыр 9обуз мындай айтканда жумуштун да жумушун кылабыз, сугаттын да жумушун кылабыз, отойбуз, сугарабыз, ушундай жумуштарды да аткарып калдык. Плюс илимий жумуштарыбыз да калып атат да. Ошол чоң көкөйлүү маселе. Эгер ушундай бир чоң жакшы проблемалар чечилип кетсе, илгеркидей кызматкер жумушун кылып, илимий кызматкер өзүнүн жумушун кылып, сугатчыларыбыз өзүнчө, рабочийлер өзүнчө жакшы неге жетебиз деген ойлорубуз болсо жакшы болмок да. Биздин ботаникалык бак географический расположение боюнча биздин азыр шаардын орто ченинде болуп калдык деп эсептейбиз. Анткени бул мындай айтканда абаны тазалай турган эң негизи өсүмдүктөр, биринчи абаны тазалай турган
экология жагынан карай турсак бул таза нерсе да. Муну биз сактап калышыбыз керек. Биринчи эң эле максатыбыз сактап калышыбыз керек. Биздин муунга, келечекке пайдасы тие турган нерсе да. Муну жок кылып салсак, мисалы үчүн өсүмдүктөр, абаны тазалай турган өсүмдүк да бизде өсүмдүк. Наоборот, ошо өсүмдүктү сактап калып, ушул жерде тазалап, өнүктүрүп, көбөйтүп, наоборот, ошо эскирип калган, мисалы үчүн биздин алма бактын ичинде жашы өтүп кетип калган бактар көп да. 30, 40, 60 жылга чейин чыккан бактар бар. Ошол бактарды жулуп, ордуна отургуза турган жумуштарды аткара албай атабыз. Себеби жумушубуз аз. Өстүрө турган, отургуза турган өсүмдүктөрүбүз, көчөттөрүбүз даяр. Бирок ошого жете турган результатыбыз жок болуп атат да. Анткени бизде техника жок, акча каражаты жок, рабочийлер жок да. Ан үчүн ошо биздин ботсатты оңоп калган, оңдоп калган, келечеги оңдоп калсак, келечеги биздин муундарга керектүү нерсе деп эсептейм да мен.